Вакцина укол тууралуу жооп берип коюңузчу. Мындай айтаксам, вакцина боюнча ыктыярдуу. Мен мына вакцинаны билбейм. Бирок ажылыкка барганда биз вакцина алдырат элек, а? Татаим деп коет, Саудия милдеттүү алдыртат. Азыркы вакцина боюнча ковидке каршы ыктыярдуу. Алгыла деп да айта албайм, албагыла деп да айта албайм. Ар ким өзү чечсин, себеби бул вакцинанын жоопкерчилигине Кыргызстандагы жарандарга жооп бере турган Минздрав, саламаттык сактоо министрлиги ошолор курамын айтып, ошолор жоопкерчилик алат. Себеби мен жоопкерчиликтен качам. Анткени бүгүн талаш. Пайда дегени бар, зыян дегени бар. Биз аны билбейбизби илимин? Ошондуктан иншалла бул өзүңүздөргө ыктыярдуу таксырлар. Достордун, туугандардын ортосунда этке бычылып акча чогултулат. Ушул туурабы, боло береби? Эттин баасына эт көбөйүп кетсе ошого жарыш. Неге чогултушат өзү бул? Бая достордун арасында кошмой. Чорный касабы? Мен Баткенде ушундай айттым, бардыгына. Чорный касаны токтоткула дагы белый касаны баштагыла. Белый кассасы кандай экен айтайынбы? Же айтпай өтүп кете берейлиби? Белый касса дегени ким кандай ыктыяр болсо берсе берсин, бербесе бербесин. Бүттү де. Шариятта жок нерсени милдетип, анан аны неле этке бычыйлыбы, анан аны неле алтынга деп кыйналбай эле койгула. Чын жүрөктөн жардам бериңби? Үй салып атат, жардам бериң. Той болуп атат, жардам бериң. Кудай сактасын, башына бир кайгы келди, жардам бериң. Бирок бардыгы бирдей эмес, Алла бирдей кылып жараткан эмес. Мисалы сиз 1000 сом бере аласыз постоянно. Бул мисалы 2 ай берди, 3-чү айда ойлонуп калды. Анын уялганынан эптеп кыйналып таап берип атат. Бул халал болбой калат таксыр. Намызынан таап берет го, пайгамбарыбыздын бир хадиси сиздерге. La yahillu malu imri'in muslimin illa bi tibi nafsin minhu. Musulmandын малы адал болбойт, чын жүрөктөн болмоюнча. Бунун мааниси эмне? Азыр 10 не деп коет эле буларды? Жоро деп коебу? Достор, а? Ошо жоролор машалла, бирөөсү кичине эми акыбалы болуп калды. Ал чын жүрөктөн берген жок, эптеп септеп, ушу досторуман уялып, ар намыз ушу жолдон аркада калып калбайын, койчу бөдөбесе деп берди да, чын жүрөктөн берген жок, бул халал эмес. Мындай чорный касанын не кереги бар? Шарият айткан ыктыярдуу эле кылып койгула, бул